Ассаламу алейкум, урматтуу достор, амансыздарбы? Кыргызстандагылар жана Москвадагылар. Туткан орозоңуздарды Алла таалам кабыл кылсын. Бизде Кудай буйруса дагы 1,5 саат калды, 1,5 сааттан ооз ачабыз. Биз ага чейин ооз ачарга даярданып тамак бышырып атабыз. Учурдан пайдаланып, мен сиздерди өзүбүздүн чакан кухня менен тааныштырып кетейин. Бул негизи прицептин капталы, боковой. Бул жерге негизи палет салынат. Палетница деп коет. Биздики холодильник прицеп болгондугуна байланыштуу биз палет колдонбойбуз. Ошондуктан бул жакты кладовка кылып алганбыз, биз кухня кылып алганбыз. Көп эле айдоочулардын прицеби ушундай, боковойнда кухня кылып алышкан. Акырындан тааныштырып баштайын сиздерди кухня менен. Тамак жасаганга керектелүүчү бардык буюм тайымдарыбыз бар бизде. Бычактан баштап чөмүчкө чейин контейнерлерибиз, бул канистрабыз, таза суу куябыз. Бул атайын айдоочулар үчүн ыңгайлуу шартта чыгарылган. Бул жагынан суу куябыз, эми бул жагынан өзүбүзгө керектүүсүн краниктен акырын ачып, иштетип, ыңгайлуу көтөрүп отурбайбыз. Андан кийин биздин жеңил желпи тамак жасоочу сковородкабыз. Бул чай кайнатабыз бул газыбызга, ал эми бул газыбызга тамак бышырабыз. Бүгүн биз курдак жасап атабыз. Картошка менен аралаштырып. Караңыздарчы. Ооз челектер болсо, келиңиздер. Чогуу ооз ачабыз буйруса. Ал эми бул биздин таштанды таштоочу салафаныбыз. Өзүбүз менен кошо ала жүрөбүз, мусор таштабайбыз. Муну толгондон кийин ордуна алып барып салып коебуз. Ушундай кыскача биздин кухня тууралуу сиздерге маалымат. Келиңиздер, ооз ачабыз.